көрсөңөр, район ичинде өзгүртүксүз болот, башка жака чыгып келгенде өзгөртүктүү болот. Өнөктүктүн башталышына саналуу гана күндөр калды. Мекенчил сезими күчтүү 18 жаштан жогорку жарандар өз каалоолору менен бул ишке тартылышкан. Сузак району облустагы эң ири аймак болгондуктан өнөктүккө тартылгандарды 3 топко бөлүп окутууларды уюштуруп жатышат. Инструкторлук милдет аркалоону көздөгөн Көк Арт аймагынын тургуну Нуржан Айым окутуулар кызыктуу болуп жатканын белгилейт. Бул жерде 3 күндөн бери окуп атабыз. Негизги окуу жакшы өтүп атат. Ар бир эл каттоо бул баарыбыз үчүн маанилүү нерсе. Бардык нерсени өз убагында так аткарганга аракет кылышыбыз керек. Биринчи кезекте ар бир үй чарбаларды толтуруу. Бири эмеде үйдө канча үй чарба жашайт. Аларды кантип белгилөө керек, жана миграцияда жүргөндөрдү кантип толтуруш керек, турак жайларды кантип толтуруу керек, ошол боюнча толук маалымат алып жатабыз. Мындай иш-чараны уюштуруу милдети райондук статистика бөлүмүнө жүктөлгөн. Ал эми алардын аракетине республикадан келген атайын адистер көмөк көрсөтүп жатышат. Окууга келгендердин ар бири ноутбук сыяктуу орг жабдыктар менен камсыздалышкан. Бүгүнкү күндө бекитилген календардык пландын негизинде районубузда бир топ иштер жүрүп жатат. 23 координатор, 112 инструктор жана 1114 каттоочу ишке тартылып атат. Ушул күнгө чейин координаторлордун 3 күндүк окуусу болду. Ал эми бүгүнкү күндө инструкторлорду 3 күндүк семинарын өткөрүп жатабыз. Мындан кийин 14-төн 19-на чейин каттоочулардын окуулары болот. Азыркы күндө облустун бардык аймагында окутуулар улантылып жатат. Мында ар бир жаран каттоого алынып калуусуна шарт жаратуу, каттоонун ыкмалары, эрежелери, тартиби үйрөтүлүп жатат. Азыркы учурда эл жана турак жай фондунун каттоо боюнча инструкторлорду окутуу жүрүп атат. Аймактарда 8 район 4 шаарда инструкторлордун 472 инструкторду кабыл алып, аларды окутуу, алардын милдети жакшы окуп, азыркы эл каттоону сапаттуу өткөрүш үчүн переписчиктерге өздөрүнүн билимин, ошол өздөрүнүн опытын үйрөтөт. Дагы айта кетүүчү нерсе, элибизден дагы көп нерсени суранып кетер экен жашоочуларыбыздан. Ошо эл каттоого активдүү катышып берсе. Эл каттоону талаптагыдай жүргүзүүнүн башкы милдеттеринин бири калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү жана көрүнөк жарнактарды туура колдонуу экендигин белгилешет адистер. Бул багытта да белгиленген иш графигинин негизинде жумуш жүрүп жаткандыгын айтышат. Негизи мындай маанилүү өнөктүккө эч ким кайдыгер карабаш керек жана ар бир жаран салымын кошуусу абзел. Бактыкан Эжимаматова, Маматкадыр Маматалиев, Сузак району.